Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым, кутмандуу күнүңөр менен. Анда эмесе аралыктан окут боюнча онлайн форматтагы сабагыбызды баштасак. Бүгүнкү сабагыбыз мекен таануу сабагы. Китебиңердин 27 бетиндеги жаңы теманы өтөбүз. Бүгүнкү сабагын темасы жергиликтүү белгилер боюнча багыт алуу, аймактын планы деген тема. Балдар, буга чейин биз өткөн сабагыбызда компас жөнүндө кеңири маалымат алганбыз. Компастын адам үчүн кандай керектүү, жашоо турмушунда зарылчылыгы жөнүндө жана компасты өзүбүзгө ылайыктуу учурда кандай кылып колдонсок болот, ошол жөнүндө кеңири маалымат алганбыз. Мына ушул бүгүнкү темабыздагы өткөн сабакка байланыштуу эле жергиликтүү белгилер боюнча багыт алуу, аймактын планы деген тема. Бизде компас жок болгон учурда биз түндүк, түштүк, чыгыш, батыш уюлдарын кандай аныктайбыз, мына ушуну жөнүндө дагы кеңирээк маалымат алат экенбиз. Эми балдар, 27 бетиндеги биринчи сүрөткө көңүлүңөрдү бурайын. Бул жерде дарактын сүрөтү турат. Ушул дарактын жардамы менен биз түндүк, түштүк уюлу кайсыл жак тарапта экенин аныктай алат экенбиз. Дарактын түштүк тарабындагы шактары коюу жана узун болот экен. Демек, биз түштүк кайсыл жак экенин, дарактын коюу жана шактары узун болуп турса, мына ушул түштүк тарабы экенин аныктай алат экенбиз. Андан кийин биз чоң шаарларга барган учурда түндүк, түштүк, чыгыш, батыш кайсыл жерде экенин аныкташ үчүн биз түштө, чак түштө аныктасак болот экен. Ал үчүн биз көлөкөбүз түшкөн жак бул түндүк багытын көрсөтөт. Ал эми чыгыш, батыш болсо оң жана сол колубуз чыгыш, батыш болот. Ал эми күн тийип турган жагыбыз бул түштүк уюлу болуп эсептелет. Андан кийин биз Токойго барган учурубузда ал жерден түндүк, түштүк, чыгыш, батыштарды аныкташ үчүн кумурскан уюгу менен аныктап алсак болот экен. Кумурскан уюгу негизинен түштүк тараптан курат экен да, ал жак жылуураак болгондугун аныктайт экен. Демек, кумурскан уюгун көрсөк, демек бул жак түштүк экен десек болот. Андан кийин ошол эле тоолорго, токойлорго барган жерибизде бир чоң таштардын дагы негизинде аныктап алабыз. Ал жерде чоң таштар салкын, көлөкөлүү жана нымдуу жерлерде балдыр басып калат экен. Ошондуктан ал дайыма чоң таштын түндүк тарабына өсүп чыгат экен. Демек, балдырлар булар нымдуу болгон жоктан түндүк жака күн тийбейт. Мына ошол себептен түндүк жагы көлөкө болуп турат экен. Мына чоң таштын негизинде аныктасак. Эми балдар, аймактын планы деген жерге келдик. Мына аймактын планы. Көп кылымдар мурда адамдар жашаган жеринен алыска чыкканда кайра келүү үчүн жолду эстеп калууга аракеттенишкен. Аскаларга, таштарга, капчыгайлардын бооруна, кайыңдын кабыгына, жаныбардын терисине курчап турган чөйрөнүн сүрөтүн тартып коюшкан. Аңчылык кылган жерин өздөрү басып өткөн маршрутту белгилешкен. Бул аймактын алгачкы планы болгон. Азыркы учурда аймактын планы үй жана жол курууда, талааны айдоодо, жүрүштөрдө кеңири колдонулат. Аймактын планы батирдин, кыштактын, шаардын планы болот. Мынакей балдар, маңдайыбызда сүрөттө тургандай жолдор жана үйлөрдүн планы түзүлүп турат. Адамдын эч бир чарбачылык иши плансыз болбойт экен. Эми карайлы, план бул шарттуу белгилер менен тегиздикте аймактын анча чоң эмес участогун сүрөттөө. Мына могул жерде демек анча чоң эмес участокто сүрөттөп жатат. Планда бардык нерселер кичирейтилген түрдө сүрөттөлөт. Демек, булар кичирейтилип көрсөтүлдү. Түрү боюнча жогору жагынан предметтин көрүнүшүн, анын өлчөмдөрүн жана ушул өлчөмдөрдүн катышын аныктоого болот. Жебе менен, мына жебе турат. Түндүк, түштүк багыты белгиленип, предметтин жайгашуусу көрсөтүлөт. Пландарда бөлмө, үй, класс, шаар, аянттын чакан участогу сүрөттөлөт. Планды ийгиликтүү колдонуу үчүн анын алипесин, шарттуу белгилерин билишибиз керек экен. Шарттуу белгилер ошол предметтин сүрөттөлүшү деп адамдар шарттуу эсептеген сүрөттөрдү айтат экенбиз. Шарттуу белгилердин жардамы менен планда биз курчап турган көптөгөн предметтер белгиленет. Белгини түшүндүрүү адатта пландын оң же сол бурчуна көрсөтүлөт. Эстеп калгыла дейт. План бул аймактын чоң чакан участогунун чиймеси. Демек, мына ушул аймактын
участогын чиймеси. Планда бардык предметтер кичирейтилген өлчөмдө, үстү жагынан түстөрдүн жана шарттуу белгилердин жардамы менен сүрөттөлөт. Шарттуу белги бул предметтин шарттуу белгилениши болот. План боюнча предметтин формасын, өлчөмдөрүн, катышын, өз ара жайгашуусун аныктоого болот. Ал эми бул сүрөттү карасаңар балдар, тоо үстүнөн көрүнгөн көрүнүш, мынакей шаарыбыз, мисалы Бишкек шаары болсо, мына ушул тоонун үстүнөн мына ушундай сүрөттөлүштө болот планы. Ал эми бул болсо, бул сүрөттөлүштө самолеттун үстүнөн карагандагы сүрөттөлүш балдар. Мынакей. Эми балдар, шарттуу белгилерди карайлы. Мына ушул планда шарттуу белгилер кандай белгиленет экен? Ар бирине бирден токтолуп кетели. Мына токой. Демек биз планда, аймактын планын көрүүдө мына ушундай белги турса, сүрөттүн капталына карагай, анан дарактын сүрөтү. Демек бул жер токой деп аныктасак болот экен, шарттуу белгиде. Ал эми бул жерде шалба болсо, жайык жер болсо, бул шалба. Демек мындай үзүк үзүк болгон сызыктар менен бул шалба деген белгини аныктайт экенбиз. Ал эми коро, тала болсо эгерде эч кандай белгиси жок, түз эле ак болуп турат экен. Ал эми тала болгондо өңү бозоргон тик бурчтуктун формасы болуп турат экен. Андан кийин мына ошол эле аймакты аныктоодо көл жана саз боло турган болсо, демек көгөрүп турат, анан бер жакта саздар бар экени белгилүү. Шарттуу белгиси мына ушундан аныктасак болот экен. Андан кийин мөмө жемиш багы бар жер болсо, мынакей тик бурчтуктун форманын ичинде жашыл, анан тегерекчилер белиптир. Демек бул жер мөмө жемиш багы деп аныктайт экенбиз. Андан кийин аймакты аныктоодо кожолуктар, мындайча айтканда үйлөр салынган айылдар болгон болсо, мына ушундай схема менен берилет экен. Өзөн жана көпүрөлөр болсо, мынакей өзөн суу, анан көпүрөнүн белгиси. Демек бул дагы шарттуу белги экен. Андан кийин чоң шоссе жолдорду пландан карай турган болсок, мына ушундай белги менен белгиленет экен. Демек бул жер чоң жол экен, шоссе жол экен деп аныктайт экенбиз. Бадалдар болгон жерде мына ушундай шарттуу белгиси турат сүрөттүн жанындагы тегерек жана үч жагынан үч чекит. Демек бул жер бадал бар экен дейт экенбиз пландагы. Чыйыр жол, токойдун ичиндеги ичке чыйыр жолдорду мына ушундай белгиден аныктап алсак болот экен. Эми балдар, окуу жүрүшү дейт, аймактын планын түзүү дейт. Сүрөттү карагыла. Бул жерде сүрөттө эмнени көрүп турасыңар? Жеби көрсөтүп турган объектилерди аныктагыла. Нускаманы көңүл коюп окугула жана ошондон кийин тапшырманы аткарууга киришкиле. Мына мен жогоруда шарттуу белгилерди белгилейм. Мына ошол жебенин негизинде бул жерде бул бар экен. Демек бул жагы мындай экен деп аныктасак болот экен, Аймактын планын түзүү боюнча нускама. Окуу жүрүшү болчу жерди жана күнүн белгиле дейт. Ачык жерди тандагыла жана аймактын планга киргизилүүчү участогун борборуна койгула. Ал жерди планшетте кайчы сызык менен белгилегиле. Барактын сол четине түндүк түштүк жебесин чийгиле. Мынакей баары берилиптир. Компастын жардамы менен түндүк түштүк багытын аныктап, планшети боюнча багытка бургула. Айланаңарды карап, планга киргизилүүчү объектин тандагыла. Сызгыч менен биринчи объектиге багытты аныктагыла. Планшетти көздүн деңгээлинде туурасында кармагыла. Сызгычтын бир учун пландаганда белгиленген кайчы сызыкка коюп, экинчи учун объектиге байкагыла. Мына бул жерден балдар жөн гана ушул аймактын планында кайсыл жерде эмне бар экенин аныктайт экенбиз. Мына ушул сүрөттү тартып, ошол жерге мына ушулар бар экен деп жазып мага кетирип койгула. Үйгө тапшырма мына ушул. Үйгө тапшырма. Андан кийин балдар мына моуну аткарып койгула. Менин бакчам деген план түзгүлө. Бакчаңарды пландоо керек болду дейли. Өзүңөрдү багбан, картограф же дизайнер катары элестеткиле. Кайсыл жерде гүл, бак, дарак, огород, эс алуу үчүн чарпая, бассейн, жолдор болорун аныктагыла. Кандай шарттуу белгилерди пайдалануу керектигин ойлонгула.
кандайларды ойлоп табуу жана чиймесин чийүү керектигин ойлогула. Үйүңөрдөгү менин бакчам деген планды түзүп көргүлө балдар. Мына жогорудагы шарттуу белгилердин жардамы менен. Анда эмесе балдарым сак саламатта калгыла, тапшырмаларды аткарып мага WhatsApp номериме салгыла. Эң жөнөкөй шарттуу белгилери белди. Баарыңарга ийгилик каалайм, сак саламатта аман болгула.